Так, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ustaz, menin oğlum öte ınjık bolup, ыйлак болуп атат. Balamды больницага көрсөтсөм, баары жакшы дешти. Молдого алып барсак, окуткулук тез алып кел дешти. Алардын айтканын мен өзүмө клиент кылыш келатат деп түшүндүм. Жардам берген жок, окутсак да. Мындай кылыңыздар. Бала канча жашта экенин мен билбейм. Сиз өзүңүз окуп дем салыңыз. Gün сайын жатаарда ата-эне балдарына дем салсын. Угуп алыңыз. Уктап атат. Жакшынакай таарат менен Фатиха сүрөнү 7 жолу окуганды билесиз. Ихлас менен дем салыңыз. Андан кийин Ихлас сүрөсү, Фалах, Нас, Аятал Курси сүрөлөрүн окуп дем салыңыз. Анан үйдө Куран окуп, пайгамбарыбыздын өмүр баяны, Фазаил Амал, дини китептерди окуңуздар. Ошол жерге чогуу отурсун. Куда каласа тияк-пияктын кереги жок. Алла Таала иншалла балаңызды аябай адептүү, имандуу кылып Алла Таала тарбиялайт. Аллахым шифа берсин, ушуга мээнет кылыңыз. Биздин жолдошубуз дин жолунда жүрөт, даватка чыгат, бирок үйгө келгенде бизге жакшы мамиле кылбайт. Корс тиет, көчөдө баарына жакшы. Просто бул даватты түшүнгөн эмес да. Даватты чыныгы түшүнгөндө биринчи туган дават оңолуу үчүн чыгат. Даваттагы оңолгондон сиздин биринчи мөмө жемишиңизди аял бала чакаңыз жесин. Сиздин пайдаңыздан биринчи үй бүлө бала чакаңыз алсын. Кичпейдигиңизден, кечиримдүүлүгүңүздөн, жумшактыгыңыздан, сабырдуулугуңуздан, сүйүүңүздөн биринчи аял бала чакаңыз даамдасын. Көчө эмес. Пайгамбарыбыз айтат: Хойрукум ли ахли. Силердин эң жакшыңарды айтып коеюн ким? Үй бүлө бала чакаңарга жакшыраагыңар. Мен үй бүлө бала чакама эң жакшымын деген. Ошон үчүн ол даватка чыгып билбейм ал. Жөн эле басып жүрүп эле келген окшойт үйгө. Эгерде барып ошол 40 күн же 4 ай кулк мүнөз үй бүлө бала чаканын урмат сыйын айткандан кийин үй бүлөсүнө башкача болуш керек эле бул. Туура эмес бул. Ошон үчүн иншалла сиз да дуа кылыңыз, чогуу дуага чыгып келиңиздер, Аллахым барыңызга товфик берсин. Менин кызым 3 жаш болгондо каза болуп калды. Алла Таала даражасын берсин. Кандай амалдарды кылсам болот? Сураныч, айтыңызчы, Алла разы болсун. Ал 3 жашар кыз, 3 жашар кыз балагатка толо элек балдар көз жумуп кетсе, кыямат күнү ата-энесине шапаат кылат. Силер аларга эмес, алар силерге жардам берет. Силерге жакшылык кылат азыр. Кандай кылат? Эгерде ата-эне кандайдыр бир күнөөнүн себебинен дозокко кетип аткан болсо, Алла Таалага ошо жаш бала ата-энесинин этегин кармап туруп айтат экен: "Я Алла, мени ушулар менен дозок азапта же ата-энемди бейишке киргиз" дейт экен. Андыктан баланын шапааты кабыл болуп, Алла Таалам баланын урматынан ата-энесин бейишке киргизет экен. Ошон үчүн иншалла бул балагатка толо электер, буларга Алла Субхана ва Таала бир хадисте айтат, пайгамбарыбыз айтат: "Мен ошо жаш баласын жанын алып койгонумда не деди ата-энеси" дейткенде. Азраил жөнөтөт экен анан. Кандай абал болсо Аллага мактоо болсун деди. Болду. Ага мактоо бейишинен бир кан сарай беребиз дейт экен. Куруп койгула дейт экен. Мактоо кан сарайын куруп койгула дейт экен. Алла Таала иншалла балагатка толо электерге булар иншалла кыямат күнү ата-энесине шапаат кылат. Үй бүлөнүн динге кызматта, иманда такыба болуу үчүн Ибрахим сүрөсүнүн 40-41 аятынын намазынын аягында кошуп окуу жетиштүүбү? Кандай амал кылсак үй бүлөбүз, бир туугандарыбыз болуп динде болобуз? Дуа да кылыш керек. Урматтуу эже кайрындаштар, дуа да кылыш керек. Анан амал түрүндө дават да кылыш керек. Алланын жолуна да чыгыш керек. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата а'юн важ'ална лил муттакина имама. Алла Субхана ва Тааладан ушундай жубайларды, ушундай урпактарды көзүмдүн кареги, көзүмдүн кубанычы боло турган мааниси Куррата А'юндун тафсирлеринде
Алла Таалага баш ийгенин көрүп, мен ошолорду көрүп, ушу көзүң кубансын, ушундай адамдарды кыл деген экен да. Жана аларга мени имам кыл деген сөз. Кандай болгон чакта дагы иншалла Алла Тааламын менет кылышыбыз керек. Дуадагы, аракеттагы. Мен больницада иштеймин. Врач жолугубузга каршы жумушта чечкиле деп жатат. Иштебей койгонго аргам жок. Иш учурунда чечип жатабыз. Кандай кылсак болот? Эми ошол главврач менен жакшынакай бир сүйлөш керек эми. Чай пай берип, белек берип, дуа берип, жакшынакай бир насаат берип, эми жолук зыян келтирбесе керек эми больницада эми. Өткөндө деле айттым эле, больницада о врачтар, аялдар буякта турсун, эркектер халат кийет го деп. Эркектер жолук салынбайт, бирок эркектер халат кийет да. Анан алардын топусу бизден 3 эсе топусу чоң да бийик. Наоборот, алар врачтар жакшы өзүнүн ошо топусун, атын билбейм, не деп коет эле? Чепчикпи? Ана таптаза апапакай чепчик кийип, апапакай халат кийип жүрүш керек да. Чөйрө да. Чөйрөнүн таасири, тарбиясы бар. Ар бир кийимдин өзүнүн орду бар. Ошондой эле врач мынаке, медсестралар жакшы немелер, булар дагы ак жолугу менен сонун кылып, жакшынакай ошо узун халат кийими менен жүрсүн да. Бул неси жаман анан чечтириле. Андай кылбасын. Кичине бир ахиреттен кичине корксун эртеге ушуга чоң жооп берип калбасын. Аял киши балагатка толгондон кийин эми Алланын буйругу, пайгамбарыбыздын сүннөтү, дини чачын жашырыш керек болот. Биздин үйдө береке жок. Тапкан акчабыз жукпай жатат. Эмне кылсак болот? Биринчиден күнөөдөн сактаныңыздар, исрапка жол бербеңиздер. Эгерде ошо челектин түбүн тешип эсеңер, үстүнөн толтура берген сууңардын эч кандай пайдасы жок да. Челектин түбүн тешип койгонсуңар, үстүнө сүт куюп атасыңар. Каяктан береке болсун? Демек, арамдын эшигин жабыш керек. Арамдын өзгөчө исрапкерчилик, бул да арам. Эшигин жабыш керек. Ошо тешикти бүтөмөйүнчө береке болбойт. Болду, алхамдулилля. Жакшы бир кийим бар. Тамак аш барбы, исрап кылбагыла. Тияк той-пой тамаша тияк токтоткула анан исраптын барды. Ана көрөсүз иншалла. Үйдө чогуу тамак жегиле. Устаз, жүрөгүм тынч эмес, кээде өзүмдү өлтүргүм келет. Эч нерсе жакпай атат, намаз баштай албай атам, өзүмдү жек көрөм, не кылышым керек? Сиз мындай кылыңыз. Иш оңой эле, эгерде жасасаңыз. Биринчиден, кыргызча эле Аллага дуа кылыңыз. Эч ким жокто. Я Алла, мен сенин кулуңмун. Мага райым кылчы депчи. Райым кылчы деп. Ла хаула ва ла куввата илля билла дени унутпаңыз. Ушуну жазып алыңыз же жаттап алыңыз. Ла хаула ва ла куввата илля билла 500 жол айтыңыз. Эрте менен кечинде астагфируллах ва атубу илей 100 жол айтыңыз. Эрте менен кечинде дуаңызга чоң кубат болот. Жүрөгүңүз күчтөнөт. Алла Таалам алхамдулилlah жүрөгүңүздү ачып, көңүлүңүздү ачып, бактыңызды, жолуңузду ачат. Жараткан Алла Таала. Анан намазды үйрөнүңүз, даарат алып, өзүңүз эркиңиз менен башка жумуштун баарын таштап коюңуз. Токтоп, биринчи мен намазды үйрөнөйүн деп. Кудай кааласа иншалла жашоо таптакыр бөлөк болот. Мен сизден кеңеш сурайм. Мен 2 жылдан бери кыйналам. Өкүнүшүм керек экен. Сизден суранарым, мени дуа кылып кое аласызбы? Окунушум керек экен дейт. Демек, окутушум керек экен деген мааниде болуш керек анда. Так, азыр экинчи тарабын окуйм. Мен апам менен атама катуу сүйлөп, атам аларга мага көңүл бурбайт. Атам мени ак кылып койду, эмне кылсам болот? Жок, ата-эне андай ак кылбасын. Кээде адам ооруп калат. Азыр нервтер жука болуп калган, тез ачуулана турган учурлар. Урматтуу ата-энелер, бала чака эгерде кандай гана бир туура эмес иш кылса дагы ак кылбагыла. Анан ошону жаш кезинде иман, ислам, дин
Ушу тарбиятты бербеген өзүңүздөр өкүнгүлө. Эми азыр дагы кеч эмес, алхамдулилля, дааватка чыгып, алымдардын сабактарына катыштыртып, үйдө таалимдерди өткөрсөк дагы иншалла оңолуп кетет. Ошон үчүн мына жерде сиз дагы мейли окутсаңыз окутуңуз, ошо айылда молдоке болсо керек. Бирок эң жакшысы өзүңүз окуганга, өзүңүз Кур'ан окуп үйрөнгөнгө айылда Кур'ан окуган аялдар болсо керек. Ошолордон жакшынакай үйрөнүп, таалим тарбия алып, ар бир нерсени сүннөт менен, зикир менен, Кур'ан менен, зикирге эч кандай кыйынчылык жок, бирок бунун өтө чоң пайдасы бар да. Мисалы ла илаха иллаллахны айта аласыз да. Ушуну миңден айтып жүрө бериңизги, күн сайын сизге жол ачылат. Күн сайын жаңы жакшы түшүнүктөр келет. Анан айтасыз, анан дамыла чын айткан экен деп. Зикирди күчөйтүңүз, намазды үйрөнгөнгө да жеңил болот. Бирөөнү кечиргенге да жеңил болот. Адепти оңдогонго да жеңил болот. Бул зикир бардыгына дем берет да, бул. Бардык амалга. Сураныч. Кошунанын акы кандай? Айтып коюңузчу. Улутчулук кылса болобу? Айтылгандар, динибизде улутчулук жок. Динибизде улутчулук жок. Пайгамбарыбыз буну көмүп койгон. Уруучулук дагы жок. Улут уруу жөн эле адамдар тааныш үчүн, сыймыктаныш үчүн эмес. Сыймыктаныш үчүн таква. Кошунанын акысы өтө чоң. Bir ayal, риваяттардан айтып берейин. Bir ayal аябай көп намаз окуйт экен да. Аябай көп орозо тутат экен. Көп садака кылат экен. Бирок кошунанын аялы анын тилинен аманда эмес экен да. Дайыма тили менен азар, зыян, жаман сөз айтат экен да. Ушул каяка барат дегенде пайгамбарыбызга суроо бергенде пайгамбарыбыз дозокко барат деген. Bir ayal андай эле көп намаз окубайт, 5 вакыт намазын окуйт экен эмне. Көп деле орозо кармабайт. Рамазан айында эле орозо кармайт. Бирок тилинен кошунанын аялдары сак экен да. Тили менен аларды каргап, урушуп, жаман сөз айтпайт экен да. Ушул каяка барат dedi, бейишке барат dedi да. Кошунанын акысы эң чоң. Ошон үчүн кошунанын короодо бир нерсе кирип кетсе, кошунага мусур төкпөгүлө, кошунага Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кошуналар тууралуу ушунчалык Алла та Жабраил периште өкүмдөрдү алып келе берип, мен мураска шерик болобу экенби деп ойлоп калдым дейт да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн кыргызда жакшы сөз бар. Узактагы туугандан жакынкы кошуна дейт. Тууган эмес болсо дагы, улутуңуз башка болсо дагы, уруумуз башка болсо дагы, кошуналык акыл өтө чоң. Менин күйөөмдүн тиричиликке аракети жок. Тапканын ичип жейт, ажырашып кетсемби дейм. Кандай кеңеш бересиз? Силерди багып атабы? Силерге чогуу жеп атабы? Жетиштүү. Бирок алхамдулилла ушу жалкоолуктан пана тилеп, үйдө намаз, Кур'ан, зикир, таалим, дуаны тирилткиле, Кудай кааласа жанданып кетет. Жамгыры жок, кайсы суусу жок жери кургак турат го. Су куйганда кандай жанданып кетет. Мына чынбай сиздерде. Азыр кандайда суу бар, ошон үчүн жап-жашыл. Кайсын үйдө Кур'ан болсо, зикир болсо, намаз болсо, дуа, истигфар болсо, жанданып кетет. Жанданып кетет, кадимкидей. Алхамдулилла, жашоо ушундай бир бактылуу болот. Менин кызым турмушта эле. Күйөө бала көп жолу талак айткан. Бирок жашап атат. Шафи мазхабка өтүп нике кыйса болобу? Рахмат. Муфтияттан сурагыла. Көп жолу талак берген болсо, муфтиятка барышсын. Эгерде 3төн көп болуп кетсе, аны жашаганга болбойт. Шафи мазхабка башка мазхабка өтсөң да болбойт. Анан көрө ошол жерге биринчиден муфтиятка барып, фатва бөлүм 15-кабинеттен барып сурасын. Адам өлгөндө көк көйнөк кийсе кандай күнөө болот? Айтып коюңузчу. Динибизде эч кандай нерсе жок. Көк, ак, жашыл, фиолетовый, сары андай жок. Кандай кийинсеңиз ошондой кийинип эле жүрөсүз. Урп адат, каада салтыбыз да бар. Көк кийүү деп коет. Бирок динибизде бул эч кандай орунду жок бул. Макулбу? Андай зарыл ден эмес бул. Анан көрөп, эгерде киши өлгөндөн кийин
Андан сабак алуу зарыл. Өзү жаналгыч периште адамдардын чекеден эле кырыш үчүн келбейт да. Бекапарларды ойготуш үчүн, напсынын кулдарына насаат айтыш үчүн келет экен. Тиги го кетти. Бу жакта калганыбыз эсибизге келдикпи же келген жокпуз? Ошон үчүн келет. Менин суроом мындай: жолукчан аялдын кийими кандай болуш керек? Мисалы үйдө, талада, ишканада. Эми караңыз, талада эми ишканага чыкканда эми ошого жараша кийим бар, үйдө жумуш кийими болот. Жумуш кыла турган кийим болот. Кандай болгон чакта дагы аял заттын өзүнүн кийими бар. Узунураак, кененирээк, чыпыйган эмес. Ушунча сиз, Алла разы болсун, сизден жакшы суроо бердиңиз да, айтып коеюн. Пайгамбарыбыз айтат: "Рубба касият арият". Кээ бир аялдар бар, кийимчен, бирок жылаңаш дейт. Ал кандай десе, денеси көрүнө турган материал менен кийим кийип алган. Ал кийим эмес. Кийим деп эмнени айтат? Денени жапкан, ошону кийим деп айтат. Кайсы материалдан дене көрүнүп турса, аны сатыр деп айтпайт, либас деп айтпайт, аны кийим деп айтпайт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат: "Рубба касият арият". Кээ бир аялдар кийимчен, бирок акыйкаты жылаңаштар дейт. Ошон үчүн иншалла карап туруп, кийим биринчи аялдарга угуп алыңыз. Аялдар, биринчи кийим адалдан болуш керек. Экинчи кийим кенен болуш керек. Үчүнчү просвечивающий болбосун. Мыналар көзү, дене көрүнө турган болбосун. Андан кийин чыпыйган болбосун, дене мүчөлөрү билинип кала турган. Андан кийин өң түстө дагы вызывающий, өтө эле тияктагы бир уйку сурап аткан эркекте ойгото турган болуп калуу. Андай болбосун дейт. Себеп дегенде ошо шайтандын чакырыгы. Ошон үчүн жөнөкөй, алхамдулилlah кийимдер болсун дейт. Мейли кандай немеси болгондо дагы мына нерселерди эске алышыбыз керек. Эске алышыбыз керек. Шариятыбыз жөндөн жөн эмес, узакты караган, алдын ала мамиле кылган эмес. Сизден өтө чоң суранычым бар. Бүткүл момун мусулман эркектерге кайрылуу жасасаңыз, үйлөнөрдө көздөрүн чоң ачып, болочоктогу келинчегин карап билип, анан үйлөнсүн. Менин жолдошума окшоп биринчи жолугушууда такыбалык кылып, жерди карап сүйлөйт дагы, мага үйлөнгөндөн кийин мени адашыпмын, шашып калыпмын деп аялынан көңүлүн оорутуп, аялын аттиң кылдырбасын. Жана дагы ал акыбалга карабай экинчи аялын алып, экөөнү тең бага албай кыйналбасын. Туура айтасыз. Айтып атабыз, мындай кылбаш керек. Жакшынакай ойлонуп, истихара кылып, ата-эне менен кеңешип, өзүнүн көңүлүнө отургандан кийин, алгандан кийин сабырдуулук жана кечиримдүүлүк менен жашаш керек. Биздин айылыбызга келип бергениңизге чоң рахмат. Үй бүлө бекемдиги ынтымагы жөнүндө кеп салып бериңизчи. Үй бүлөдө такыбалык менен ынтымак болот туугандар. Үйдө жылуу сөз менен ар ким өзүнүн акысын, моюндагы милдет акысын бере турган. Мисалы мындайда, күйөөсү өзүнүн мойнундагы милдет бар, ошону аткарса, аялдын акысы берилет. Аялдын мойнунда милдет бар, аны аткарса, күйөөсүнүн акысы берилет. Үйдө жакшы болуш үчүн кандай? Алхамдулилlah, үйдө азыркы айтып аткандай тууган нурлуу амалдарды аткаргыла. Такыбалык биздин ураныбыз, сыймыгыбыз болсун. Сүннөт менен жашайлы. Алхамдулилlah, жылуу менен. Эми ылдый өйдө кичине ылдый өйдө болуп калат, кээде болуп калат, кээде жок болуп калат. Ал учурда сабыр, каниет керек. Ушу менен Кудай кааласа үй бүлө институту бекем болот. Аялдын, эркектин үйдөгү милдеттери кандай болуш керек? Негизги эркектин милдети 4 дубалдын сыртында, аялдын милдети 4 дубалдын ичинде. Негизги. Акча таап келип, тияк берип, азыр эми аял ал жактан жакшы узатып чыгарсын, жакшы жумуштан келгенде күтүп алсын.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кайсы аял, бактылуу аял ким деген? Карасаң сени кубандырып турган, буйрук берсең аткарып турган, көзүндө уяты бар, тили таттуу. Бул алхамдулилlah бактылуу аял. Ошон үчүн эркек өзүнүн мойнундагы милдетин аткарат. Аялдын милдети эркек таап келгенде жакшынакай үнөмдөп, жакшынакай төшөгүн салып берип, чарчап келсе жакшы массаж кылып, жакшы эркекке дуа кылып, бала чаканы жакшы тарбия кылып, үйдүн ордосу, үйдүн очогу, балдарды ушундай жакшынакай ак батасында саатын берген, туура иман, исламга тарбия кылган мына эне аялдын милдети мына бул. Күйөөсү жакшы мамиле кылуу, адалдан таап келүү, алардын көңүлүн көтөрүү, чөктүрбөй, аларды дайыма намазга бекем кайрылуу жасап туруу. Аял төркүнүнө бе уруксат барса болбойт. Кайнене кайната менен тартышкан учурда сөзүнүн угуп коргосо болобу? Кайнене кайната менен тартышкан учурда өзүнүн укугун коргосо болобу? Өзүнүн укугун коргосо болот, чакылдабай. Мындай кичине тилди тартып, көздү тартып, өзүн кичине тартып, сунуш иретинде, буйрук иретинде эмес, жек көрүү иретинде эмес, мухаббат иретинде, текеберлик иретинде эмес, жөнөкөйлүк иретинде тартышса болот. Устаз, тапан ауратка киреби? Байпак кийүү шартпы? Бул боюнча маселе мындай. Өзү алакан менен бетти айтылат да. Ошон үчүн мына путту кийим үйүндө кийип окуса, кийип эле окуп жүрсүн. Кийим үйүндө чечип окуса эчтеке эмес, өтө берет. Тамангачы. Бирок сапарга чыгып биз намаз эмелерге чыгып кала турган болсоңор, бирөөнүн үйүнө барып калсаңар, же сапарда намазканага, анда бутту кийиш керек, носки кийиш керек. Же масы кийесиңерби, жабыш керек болот. Этияттуулук үчүн борок бул. Мейлиби? Талак бербесе кандайдыр бир убакта түшөбү, түшпөйбү? Түшөт, өлүп калса түшөт. Бузулат да нике. Кудай сактасын, муртат динден кайтып кетип калса, ошондо түшүп калат. Атак болбосо, иншаллах, түшпөйт ал. Тирүүлүү болсо түшпөйт. Аз айтайлы. Жасалма кирпик чаптаса, чаптап иштесе болобу дейт. Өтө чоң күнөө болот. Алла Таалам берген кооздукка жетпейт. Ошол кооздукка шүгүр кылыш керек. Жасалма кирпик. Хижама бир эле жолу болобу? Жок, карап көрүңүздөр, ден соолукка жараша болот. Сыйкыр жөнүндө суроом бар эле. Үйдөн сөөктөр, топурак аралаш чыкты. Молдолордон сурап дем салып сөөккө өрттөдүк. Үйгө Бакара сүрөсүн койдук. Туура кылдыкпы же дагы башка нерселерди кылыш керекпи? Молдону үйгө алып келип тазалатып дегендей. Биринчиде сыйкыр кылуу арам. Көрө албастыктан болуп атат. Бирок Кудай кааласа, эгерде Бакара сүрөсү үйдө окулуп турса, иншалла эч кандай сыйкыр ага үстөмдүк кыла албайт.